Assalamu алейкум, урматтуу бир тууган момун мусулмандар, урматтуу кыргыз элим, урматтуу мекендештерим. Мен бүгүн метрого чыккам жумуштар менен. Метрого чыгып, бүгүн негизи видеоролик тартайын деген оюм жок болчу. Метрого түшсөм, бир орус кыз жанынан өтүп бараткан, өтүп барат эле кулап калды. Кулап калып титиреп, бир бардыгы элдер качып кетти, бирок бир жүрөгү күчтүүрөөк деп айтсам жаңылышпайм, бир бала барып тургузганда уже насмерть кетиптир. Урматтуу кыргыз элим, мен бул менен силерге эмне демекчимин? Азыркы коронавируска байланыштуу карантинде үйдө эле болуңуздар. Өтө коркунучтуу болуп атат. Мына бул видеороликти элдин баары өчүр дегендиктен мен өчүрүп салдым, бирок кыскача видео материал калды менде. Буюрса азыр силерге көрсөтүп берем. Мына урматтуу бир тууган мусулмандар, эртең менен мына жумуштарым менен метрого кирип баратам бул жерде. Ылдыйга түшүп баратам. Бул видеону YouTube'га киргизем деп эмес, интерес эле кылып тартып бараткам негизи. Элдер кандай болду, метродо адам барбы, жокпу деп. Азыр байкаңыздар, метро келип атат. Метро келип атат. Байкаңыздар, мына. Карагыла, титирип атат. Титирип атат. Сиздерге айтар элем, үйдө отуруңуздар. Азыркы күндө өтө коркунучтуу болуп атат. Бирок элдин баары коронавирустан деп ойлоп атат. Бул кыз балким чындап эле коронавирус эмес, башка нерседен өлүп калды. Буну бир гана Аллах билет. Кантсе дагы азыр коронавируска байланыштуу сиздерге кайра айтар элем, үйдө отуруңуздар, жана үйдө отуруңуздар. Мен бүгүн негизи видеоролик тартайын деген оюм жок болчу. Жумуштар менен метрого түшсөм, ушул окуя болуп кетти. Андыктан бул видеону башкалар менен да бөлүшүп коюңуздар. Бардыгы көрсүн жана түшүнсүн, үйдө отурсун, бул вирус канчалык коркунучтуу экенин. Мына мен бүгүн өз көзүм менен көрүп, өзүм да аябай коркуп кеттим чынында. Сиздер менен Куба медиа каналы болду. Кийинки видеороликтерде сак саламатта көрүшкөндө Аллахым өзү насип кылсын. Саламатта.